Салам достор. Моджо менен до и после эффекттерди жасоодо эң оңой жолу бул моджого киребиз да, ал жерден чыккан минимализмдеги биринчи шаблонду тандайбыз жана биз бул жерге биринчи сүрөттү жүктөйбүз. До и после эффекттерди чыгарууда эгерде сиз бир эле шаблонду колдонуп, бирок сүрөттү батыра албай жаткан болсоңуз, анда бул лайфхак сиз үчүн. Бир сүрөттү алып киргизебиз, мынакей. Эми бул жердеги жанындагы плюсту басып, дагы бир ушул эле шаблондон макет жасайбыз. Мынакей дагы бир сүрөттү жүктөйбүз. Эми бизде 2 шаблон болду. Эми карап көрөбүз. Бул бизде биринчи шаблонубуз. Бул экинчи шаблонубуз. Мынакей ушинтип сиздер дагы бир эле макеттин жардамы менен 2 сүрөттү до и после эффект кылып өзгөртүп алсаңыздар болот. Эми биз жазуусун өзгөртөбүз. Бул биринчи жазуу. Мисалы үчүн биз бул жерге эмне деп жазсак? Акция, картинка номер 1. Астындагы ашыкча жазууларды өчүрүп коебуз. Эми бунусуна картинка номер 2 деп жазып коебуз. Картинка номер 2. Ашыкча жазууларды өчүрөбүз. Эгерде сиз ак фонду эмес, башка фонду каалаган болсоңуз, анда изменить деген баскычты басып, бул жерден мына сүрөткө басканыбызда өзгөртсөк болот. Мынакей свет дегенде мынакей бизде фон өзгөрүп атат. Мына жашыл, кызыл, көк, сары өзүңүзгө жаккан түстө өзгөртүп алсаңыз болот. Мисалы үчүн мынакей серый свет. Серыйга өзгөрткөнүңүздө сиз жазуунун светин өзгөртүшүңүз керек болот. Мен ушул светти калтырдым. Эми экинчи шаблонубуздун өңүн өзгөртөбүз. Кирип туруп, бул жерден розовый фонду тандайбыз. Эми биз музыка коебуз буга. Музыкада шаңдуураак коюш үчүн роктон койсоңуз болот. Ретродон койсоңуз болот. Эң аягындагы бөлүмдөр ошо бул чогуураак музыкалар болуп кетет. Мисалы үчүн мынакей ушуну тандап алам. Менин шаблонум даяр болду. Эгерде номериңизди кошууну каалаган болсоңуз, бул жерге изменить деген баскычты басып, текстти басабыз да. Тексттен соцсет дегенди таап, бизге керектүү болгон соцсетти алып, номерибизди жазып алабыз. Же болбосо атыбызды жазып коебуз. Мен бул жерге Instagram'ды аламын да. Instagram'дагы логинимди, никнеймимди жазып коем. Бир, эки, үч. Мынакей. Эми мен буну бир аз кичирейтип, сүрөттүн астына алып келем. Мынакей, оңдоп алабыз түздөп. Мынакей биздин шаблонубуз даяр болду. Эми сактап алабыз буну.